Жапонияда бир эме бар да, бир көрүнүш бар. Жаркырак коңуздун убакытсы деген. Время светлячков деген. Ал кайсы убакыт? Японияда иштеген киши эркек, мисалы үйүнө келгенде звонокту басат. Звонокту баскандан кийин эмнени угат? Кулпун ачылган үнүн эле угат. Шык шык деп ачылганын угат. Болду. Анан өзү эшикти ачат. Эшикти ачканда кетип бараткан аялынын аркасын көрөт. Аялы кетип баратып, курсагың ачса, холодильниктен бар тамак бар, ошону ысытып алып же дейт. Анан ал үйгө кирет. Үйгө киргенден коридорго кирип, балдардын бөлмөсүнөн өтүп баратып караса, эки баласы, мисалы 2-3 баласы ойноп отурушат. Анан привет деп коет атасына. Атасы привет деп коет, болду. Чуркап чыгышпайт алар. Алар энесин карап кылышат. Кеп мисалы балдарда эмес, балдар түшүнбөйт да. Алар энесин турайт. Алар билбейт. Атасы болсо ошо балдарына тарынат. Эч ким мага сүйүнбөйт депчи, эч ким мага чыкпайт алдыма. Өппөйт мени деп атасы тарынат. Анан барып алып тамагын жейт. Тамагын жегенден курсагын тойгузуп, анан балконго чыгат экен. Анан балконго чыгып алып, креслосы же стулу бар экен. Постоянно ошол жерде отурган. Анан ошол жерден отуруп алып, сигарет чегип баштайт экен. Анан Японияда эми бийик кабаттуу үйлөрдө турушат да көбүнчө. Анан мындай карап отурса, бүт балкондордо жалаң эркектер сигарет чегип отурушат. Жана жаркырак коңуздай да. Коңуз деген жаркыраган коңуз эмне? Күйүп өчүп турат го. Ошо время светлячков дейт да Японияда. Ошол үй бүлөлүк мамиле мындай суугураак да.